Ислам дини ата бабалар карманып келген Ханафи мазхабындагы дин. Бүгүнкү күндө өлкөдө 90%дан ашуун калк дал ушул ислам динин карманышат. Аалымдардын айтымында ислам дини ынтымак, тынчтыкка чакырган салттуу диндердин катарында. Анткени бул динде аялзаттын ордун бийик коюшкан. Ошондой эле боорукердикке үгүтөп, зордук зомбулуктан тыйган дин эсептелет. Окуу жайлар бүгүнкү күндө бизде эки дини окуу борбор бар. Экөөтөн көбүнчө ушу аялдарга багытталган. Жалпы бирок көбүнчө аялдар окуйт. Андан ошол жок эгер андай болбосо, айылдагы ошол мечиттин бир бөлмөсүн, хужурасын атайын ошол имамдын көзөмөлүндө бир аялдан болгон мугалим алып, ал мугалим дагы ошол имамга ар жазат. Ошол имамга өзүнүн болгон документин жок деген эң болбоду дегенде сертификатын, кайсыл сертификат алган ошону алып келип туруп, анан ошол мечиттеги бир бөлмөдө аялдарга бүгүнкү күндө сабак бергенге ага устав жол берет иншалла. Ошондой эмеси бар, багыты бар. Bizim kayakta payda oluptur? Kaç konuda? Kim tarafından negizlengen? Республикадагы социалдык көйгөйлөр дал ушул диний сабаттуулук жана тарбиялоо менен тыгыз байланышта. Анткени зомбулук, жемкордук жана башка терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында президенттин атайын жарлыгынын негизинде диндердин өнүгүү тарыхы сабагы мектеп программасына киргизилген. Бул предметте 3 багытта диний тарбия берүү каралган. Бул сабак негизинен окуучуларга 3 негизги багытта билим берет. Биринчиси маалымат берүү, тагыраак айтканда дүйнөлүк диндер жөнүндө, жалпы эле дин чөйрөсүндөгү тарых, же болбосо диндердин эрежелери, диндеги негизги принциптер, мына ошолор жөнүндө окутуп маалымат берет. Экинчиси алдын алуу багытында ошол келечек муунубузду, жаштарыбызды терс багыттагы дини багыттарга кетип калуусунан, тагыраак айтканда экстремисттик, радикалисттик, террористтик көз караштагы дини багытка кетип калуусунан алдын алуу максатында окутулууда. Үчүнчүсү тарбиялоо максатында. Биз билебиз, ар бир дин адамды туура жолго чакырат жана жаман жолдон кайтарат. Ошол диндеги айтылган насааттар, аны улуттук салттыбыздын айкалыштырып туруп, жаштарыбызга адеп ахлак тарбиялоо багытында дагы ошол 3 негизги багытта окутуп жатабыз. Светтик жашоодо диний мамлекеттик саясатты жайылтуу жүргүзүү үчүн мамлекеттик жана диний уюмдардын ортосундагы кызматташтыкты күчөтүү зарыл. Себеби коомчулуктагы социалдык көйгөйлөрдү жоюуга түздөн-түз жардам берүү талаптары мына ушулар. Калк арасында түшүндүрүү иштерин, мыйзамсыз окууларды көзөмөлдөө аркылуу диний экстремисттик, террористтик аракеттерден алдын алууга мүмкүндүк болот. Ушул диндердин ортосундагы ушул ынтымактарды бекемдөө, ар кандай ушул диний көз караштагы чыр-чатактарды болтурбоо үчүн ушундай саясаттар жүргүзүлүп кетип атат да бүгүнкү күндө. Ошол эле дагы бир багыты бул ушул дин таануу, диний билим берүү системасын реформалоого багышталган, өнүктүрүүгө. Мындайча айтканда, диний окуу жайлардын бүгүнкү күндөгү билим берүү сапатын жогорулатуу, ал жердеги шарттарын жакшыртуу, ошол багытта бүгүнкү күндө мамлекеттик саясаттар ишке ашырылып атат. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунун аймагында 530дан ашуун мечит, 500дөн ашуун имамдар бар. Ошондой эле 19 диний окуу жай, билим берип келет. Диний багыттагы билим берүү мекемелери легалдуу түрдө лицензия жана уруксат кагаздары менен иш алып барышууда. Андан сырткары алар жергиликтүү муфтият, казыяттардын көзөмөлүндө болот. Айсулуу Абдилаким кызы, Айбегим Набиева, Бексултан Гайратбек уулу, жаңылыктар.